Кымбаттуу көрүүчүлөр, Манас телеканалын көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү, алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, биздин ибадат негиздерди, диний буйруктарды, адеп ахлак негиздерин, тыюуларды бардыгын биринчи булак катары биз албетте Кур'ан-ы Каримден алабыз. Кур'ан-ы Карим şu Ramazan ayında Peygamberimize boljoldu 23 жылда vahiy bolup etap menen bolup түшкөн. Peygamberimiz dagы ошол араб комунан түшкөндү негизги мухатаптар араб болгондуктан Кур'ан-ы Каримибиз араб тилинде түшкөн да. Ал эми биз кыргыздар эне тилибиз арабча эмес, ошол Кур'анды кантип окуйбуз, аны кантип түшүнөбүз, аны түшүнүүдөгү кандай жолдор бар деген тема боюнча бүгүн кеп кылайлы деп жатабыз. Өзгөчө Рамазан айында, ошо Рамазан айында биз Куранды толук окуп чыгуу, хатым түшүрүү дагы жакшы сооптуу мустакап ишибиз бар. Ошонун негизинде дагы биз Куранды окуп түшүп, маанисин түшүнүү боюнча бүгүн сухбат кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинде окутуучу доктор Айтмырза Сатыбалдиев агай келди. Агай, кош келипсиз. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Рамазан айы кут болсун сиздин дагы. Рахмат. Жалпы журтубузга кут болсун демекчимин. Бүткүл мусулмандар өлкөлөрүнө, мусулман дүйнөсүнө кут болсун Рамазан айы. Агай, биз эми дүйнөдө толтура алфавиттер бар. Мисалы латын алфавити бар, башка алфавит. Мисалы биз кыргыздар кирилл алфавитин колдонобуз. Ал эми арабча дагы өзүнчө алфавит бар, тамгалары. Анан ошол Кур'ан арабча түшкөн дедик, араб тилинде түшкөн. Ошол Кур'анды окуп үйрөнүүдө, жаттоодо эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биз сөзсүз арабча үйрөнүшүбүз керекпи, араб алфавитин үйрөнүш керекпи, же кирилл алфавити менен же латын алфавити менен дагы окуп үйрөнсөк болобу? Ошону сурагым келип жатат. Туура айтасыңар. Алгач мен куттуктоо менен баштайын. Өзү куттуктап баштадым. Ошентсе дагы мына Рамазан айы ичинде турабыз. Рамазан айында бул ай ошол учурда Кур'ан айы болуп эсептелет. Ушул ай жалпы элибизге кут болсун, жалпы мусулман дүйнөсүнө кут болсун, туткан орозолорубузду Аллах кабыл кылсын, кылган ибадаттарыбызды, кылган дуаларыбызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Эми келели берилген суроо боюнча, албетте биз бир кирилл алфавитин колдонобуз. Буга чейин биздин ата-бабаларыбыз да араб алфавитин колдонуп келгенин унутпайлы. Эми моундай бир кирилл алфавитин колдонгон бир коом катары биз арабчаны үйрөнүшүбүз албетте кыйынга турат. Анын арабтар баягы сүйлөгөндөй, колдонгондой тамгаларды чыгарууда кыйынчылык болушу мүмкүн. Бирок эми биздин динибизде намаз ибадаты бар, билебиз. Намазда биз Кур'ан-ы Каримди билебиз, арабча окушубуз керек. Ошондуктан биз арабча тамгаларды үйрөнүшүбүз зарыл биз үчүн, бир мусулман катары. Анан эми кээ бир инсандарыбыз бар, арабча тамгаларды чыгарышта кыйналышат. Муну дагы Алла Таала көрүп тургандыр. Анын ошол баягы жазылган арабча тамганы айтканга аракет кылганын Алла Таала билүүчү, билесиңер, баарын билип турат, көрүп турат. Бирок буга карабастан биз арабчаны үйрөнүшүбүз керек. Куранды түшүнүү үчүн дагы арабчаны үйрөнүшүбүз керек. Эч болбогондо Куранды татмалап окуй алган, намаздарда ошол айтылган кичинекей сүрөлөрдө, намаз сүрөлөрү дейбиз, ошолорду окуй ала турган деңгээлге келишибиз керек. Эми албетте түшүнүү бул башка нерсе. Куранды түшүнүү азыр деле биздин алымдарыбыздын ортосунда деле көп түшүнбөстүктөр бар кээ бир аяттардын үстүндө. Ал башка тема. Биз муну эч болбогондо бир коом катары мына азыр котормолору жүрөт Кур'ан-ы Каримде. Мына ушу элге кызмат кылуу максатында диний жаатта иштеп аткан уюмдарыбыз Куранын котормолорун чыгарышып атат. Ошол котормолордон эч болбогондо Куранда Алла Таала бизге жөнөткөн кабарында эмнени айтайын деп атат. Ошону эч болбогондо үстүртөн билүү менин оюмча бир мусулманга парыз деле болуш керек. Мына ошол максатта Куранды арабчасында эч болгондо кичине өздөштүрүп, анан маанисинде түшүнүп алган жакшы болот. Демек биз албетте Кур'ан ар бир намазыбыз биз Кур'ан менен окуйбуз, намазда Кур'ан окуйбуз, анан намазда да дуалар бар, өзүнүн эрежелери бар. Ошондуктан сөзсүз бир мусулман адамдын ошол арабча Кур'ан оригиналынан окуусу да милдеттүү болуп эсептелет. Бирок такыр эле күчү жетпесе, эми жашы өтүп кетсе дейли, мүмкүнчүлүк болбосо, анда
ошо кирилл же латын алфавитинен дагы ошол жерден жаттап, арабчасын баягы кирилл алфавитине төгүп жазышып атпайбы? Ошолордон эч болбогондо ошолдон карап окуп үйрөнсө да болот. Буга да жол бар. Демек, эми мисалы адам баягы айтат эмесми, адам бардык нерсеге жөндөм дейт. Азыр көп деген нерселерди үйрөнүп алып атпайбы? Кээде жаныбарлар деле баягы биз интернеттен көрүп калабыз го, кинолордон же кандай документалдуу фильмдерден деле башка жаныбарлар деле көптөгөн нерселерди үйрөнүп атат. Демек, адам деле ал тил болгондуктан, башка тилдерди деле үйрөнүп аткандыктан минимум дегенде, жок дегенде Куран намазын тургуза ала тургандай же кыйла нерселер үйрөнө ала тургандай үйрөнсө болот экен да. Анан агай, эми кийинки суроом ошол Куранды эми окуйду деп эсептейли, фарази окуп атат, окуп үйрөнүп атат деп. Анан ошону түшүнүүдө кандай жолдор бар Куранды окуп түшүнүүдөчү? Эми моундай да. Эмнелерге көңүл буруш керек? Ооба, эми бир китепти окугандан кийин өзү деле биз мына жашообузда өзүбүз деле китеп окуп келебиз. Китеп окуп атканда жөн эле тамгаларга карап, эми моундай да, сөздөр тамгалардан турат. Анан кийин ошо тамгалардын ичинде, ошо куралган сөздүн ичинде өзүнүн баягы мааниси бар да. Анда түшүнүшүбүз керек да, курулай эле окуй бербестен. Мына ошол сыяктуу Куран-ы Каримди окуп атканда түшүнүп окууга аракет кылышыбыз керек. Эми бул кимдер үчүн? Эми мындай жөнөкөй калк үчүн айтып аткан жерибиз жок. Мына өздөрүн өздөштүрүп, эч болбогондо интеллектуалный баягы даражага келип калган инсандарыбыздын Куранды окуп атканда ошол нерселерге маани беришин мен суранып кетет элем. Эми албетте Куранды окуп атканда ар бир аятты өзүнчө бөлүп окуу, баягы сүрөдөн карап эле окуп кетүү, маанилерди кураштырып дейт го. Мына ошондой кылып кетүү кыйын. Бунун баягы усулун билбеген адам үчүн бул кыйынга турат. Бирок ошентсе дагы эмне дейин дегенин эч болбогондо бул аяттарда ошол сөздөр эмнени айтайын дегенин билип койгон жакшыбы деп ойлоймун. Анткени буну пайгамбарыбыздын Азырет пайгамбарыбыздын инсандык үчүн кылган ишинен эле көрүп койсок болот да. Мен кайерге барсам айтып жүрөм, Азырет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жандуу Куран деп ошону колдономун да. Жандуу Куран болгондон кийин, демек аны жашаш үчүн анын маанисинин ичинде жаткан маанилерди эң жакшы билген инсан катары. Демек, пайгамбарыбыз буну жасаган болсо, мен пайгамбардын бир үммөтү катары Куран-ы Каримди ошондой түшүнгөнгө аракет кылышым керек. Туурабы? Анан мисалы баягы биз айтабыз го, Куран-ы Каримде бардык нерсе бар деп. Куран-ы Каримде илимий ачылыштар бар, тарых бар, келечек жөнүндө ар кандай баалуулуктар бар, биздин мисалы укуктук баалуулуктар бар, ибадат негиздери дейли. Бирок Куран-ы Карим бир мындай бир илимий китеп эмес. Жоксо бир тарых китеп эмес, же бир физика китеп эмес. Куран-ы Карим хидаят китеби деп айтылат да. Анан Куран-ы Каримде бирок биз мисалы 114 сүрө бар, башы ошо Фатихадан башталып аягы Нас сүрөсүнө чейин. Анан ошону окуп түшүнүүдө дароо эле Куранды ачып эле окуп түшүнүшпөйт да негизи. Ошону окуп түшүнүүдө мисалы тафсир илими бар, Куранды түшүнүүдө. Ошол тафсир илиминин орду жана ошол Куранды түшүнүүгө кайсыл тафсир илими менен жардамчы илимдер кайсылар, ошодон айтсаңыз. Эми Куран-ы Каримди ачып эле окуган, сен айткандай карап эле окуп түшүнө бербейбиз. Буну окуу үчүн мына баягы шкафтарда карасак, толгон токой томдогон жазылган китептер бар Куранды түшүнүү үчүн. Бул илимдерден бирөө да тафсир. Алгач анын башында хадис илими келет. Хадис илиминин ичинен тафсир бөлүнүп чыккан. Мурда анын бир бабы бөлүмү болчу эле. Анан могу тафсир илими. Бу тафсир илиминин жанында келам илими бар, бир канча илим бар. Дин социологиясы, диндер тарыхы да бунун ичинде. Бул илимдер баардыгы бири-бири менен байланыштуу. Булар бири-бирисиз иштей албайт. Ошон үчүн тафсирлерди окуп атканыңызда кээде хадистерин риваят кылабыз, баягы жашап өткөн коомдон өрнөк беребиз, кыссаларды чечмелеп атканда мен диндер тарыхына карай албастан каяктан алып келем буга дагы катары. Мына ошогон илимдердин баардыгы булар Куран илимдери. Керек болсо кээ бир алымдарыбыз, жаңылышпасам, Суюти өзүнүн чыгармасында Зеркеши өзүнүн чыгармасында 47 илимден сөз кылат экен. Анан Суюти дагы буга кошуп астрономия, физика, метафизика, мына ошол илимдерди дагы Куранды түшүнүүдө эң негизги илим катары эсептеген экен. Буну биздин баягыларда китептерде көрсөк болот. Демек, Куран-ы Карим бир эле тефсир менен эмес, бир канча илимдердин курамы менен ошолор менен бирге иштеп гана биз Куранды түшүнүүгө аракет. Курандын тефсиринин ичинде бир канча илим бар, Куран илимдери бар.
Sebebin üzül deybiz. Oşol. Bayağı düşken ayattın düşken mezgili. Niçin düşken? Bir sebepten. Her bir ayat bir sebepten ulam düşken. Sebepsiz ayat düşmegen. Bunu biliyoruz. Albatta bir okuya olgan, je olmasa bir mesele olgan, bir soru berilgen. Oşo sebeplerden ulam her bir ayat düşüp turgan. Nüzül sebebi deyiz buga. Muhkem muteşabih deybiz. Gede bunu biliyoruz. Gebir ayatlar apaçık. Sen okuganda hiç qanday sağa düşünüksüz bolbogan jagı jok. Muteşabih bular albatta bayağı ilimde en jogorku darajaga gelgender gana bir bayağı joromal jasaşı mümkün. Anana jönökөй halk bunu manisini düşüne berbeyt. Antkeni bir kança maniden turuşu mümkün. Cevap olursa taptakır manisini düşünbeşiz mümkün. Alımlar da bu jönde ikiye bölünüşet özü. Manisi var degender. Ana manisi jok dep huruful muqatta tamgaların negizinden şu muteşabih ayatların içine koşup ketebiz. Nasih mensuh deybiz misалы bu temalar. Hem nasih mensuh деген söz hem bayağı hükümü çıkarılgan, bayağı öçürülgen. Anan жаңы bir ayat keltirip, oşo gelgen al ayatqa qarap hükümün bergebes bir bayağı hüküm berip atkanda. Bunu oşo bir kança ilimler var. Bunu aytsap sanap otursak hazır köp bayağı mezgilde talap kılat. Buna oşul ilimlerдің negizinde biz Kur'an'da düşünüge hareket kılgabız. Bugünkü çeyin жазылған alğaçkı tafsir katары Muqatil bin Süleyman'ın kitabını aytabız, tafsirini aytabız. Bu en toluk жазылған tafsirlerden biröğü albatta bizge jetip kelgen. Andan murda da gebir bayağı tabiyonlardan bayağı jarım tefsiri, Kur'an'ın jarım жазылған bayağı barakçalar, mushaflarda boğazkın. Oşulardan bar ekenini bilgili, birok toluk жазылып жазылбаганdığı bu tartışıladı. Andan keyin misalım hazır klasikal tefsirlerden atası dep koyat. Taberi'nin tefsiri misal klasikal tefsirlerden. Oşulara qarasanız Taberi oşol uçurda bir tarihçi. Bunu da unutmaşımız gerek. Yani çoğun tarihçi bolgondugu aytılат. Oşon üçün tefsirlerini жазып atkanda negizden tarihi bayağı okalarda en jakşı bergen bir mufassir. Anın katarında oşo özü menen koşa jasagan al rivayet bolsa dirayet tefsirlerinin atası dep Maturidi'yim jakın dile жердешибиz мына ушул Mavara Nahr çölkömünden çıkan ulu mufassir deybiz, mutekellim desek bolat kelamcı. Bunu oşo tafsirde mufassirlerden, alımlardan çıkarmaları Kur'an'da düşünüde kançalık mani vergendigini uşul jerde bilsek. Bu kitaplar kişineke kölemli kitaplar da emas. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl Razi'nin tefsirinin qarayla Mefatihul Gayb misалы. Bulardan bardığı uşul Kur'an'da düşünü maksatında жазылған en ulu tafsirlerden esepteyiz. Daha bir kança atatalbağın köptegen tafsirler var. Kur'an ilimleri, bular bardığı Kur'an'da düşünüge bağıtılgan. Mundayça aytkanda maksatı Kur'an'da düşünü, Tuğra düşünü. Bu ilimlerin bardığının negizgi maksatı Kur'an'ın. Demek ki bizge mындай ошо tafsir tarixine qaray turgan bolsok, birinci ошол Kur'an'da en Tuğra düşüngön. Misal siz aytыңыз ғой, mutaşabih ayat бар, же болбосо кээ-бир аяттарды пайгамбарыбыз өзүнүн хадиси менен, анын сүннөтү жана такрижи менен бизге түшүндүрүп берген деп. Жанан birinci кезек, birinci этапта исламдын алгачкы жылдарында хадис илими аркылуу түшүнүлчү. Андан кийин анын хадис илиминин ичинен тафсир илими бөлүнүп чыгыптыр да, анда. Ооба. Эми мындай да, пайгамбарыбыз неге мисалы негизинен Peygamber için bir düşünülbegen, düşünüksüz jağı bolbogan boluş gerek Kur'an'da. Bolboganda da eseptesek bolat. Antiken al peygamber Allah'ın yer yüzündeki elçisi Kur'an'da düşündürü, tebliğ kılı, bayan kılı, taşriye kılı hükümlerin çarmına oşol bardık milletlerde peygamberimiz socuk delgen. Peygamberimiz Kur'an'da toluk düşüngen adam bolgon. Anan sahabalardan ortasında bu bayağı bizde belgili sahabalar var. Bunlar oşol düşünbegen nerseniz peygamberimiz arkılуу düşünüp turgan. Tafsir iliminde birok monday düşünüsü gerek. Peygamber Kur'an'da başından ayağına çeyden bardığın tafsir kılganbı degen suratu bolat. Hem gebir alımdarız kılgan deşet. Gebir alımdarız kılgan emes, antkeni al vaqta sahabalarga андай düşünüksüz bola turgan jagdaylar bolgon emes, jaralgan emes. Düşünbegen jerlerin gana sahabalar suragan dep aytışıp kelet alımlar. Anan bul bayağı vaktın ötüşü menen başka Arap emes qoomdardын musulmandı, İslamdı kabul kılışı menen anan keyin bayağı suralbay kalgan jerlerge anan suralar tuğula başlagan. Sahabalarыбыз al jerlerde bayağı peygamberden suragan emes, peygamber sahabalardan doğru ötüp ketkenden keyin tabiinlerdin mezgilinde en bayağınday problemalar göbeye başlaydı. Antkeni
сураган, билген адамдар өтүп кеткен дагы, алардын жообун билген адамдар калган эмес дагы, бул проблемалар барган сайын көбөйгөн дагы, анан тафсир жазыла баштаган. Мажбур буну түшүндүрүү керек болгон. Мына ошон үчүн бул Куран илимдери жазылды. Бул жөнөкөй элге ушу Куранды туура түшүндүрүү үчүн. Анан бизде эми көбүнчө баягы биз ошол факультет окуп жүргөндө баягы сайт өттүңүз го, риваят тафсир, дираят тафсир деп. Анан биз риваят тафсир дегенде көбүнчө пайгамбарыбыздан, сахабалардан, табииндерден келген риваяттарды, накылдардын, хадистердин негизинде тафсирленет да. Анан ал эми дираят тафсир деп ошол алымдын, тафсирлеген алымдын арабчаны билүүсү, анын арабчадагы ырларды, макал лакаптарды, анан дагы кошумча дагы сиз жогоруда айтып аткан бир нече илимдердин билүүсү менен өзүнүн дираяты деп коет го, кандай десек, өзүнүн дагы мындай чечмелөөлөрүн кошкон тафсир деп, жоромолдорун чечмелегенденчи. Анан бизде көбүнчө ошентип бул дираят тафсирлерге, мисалы имам Матуридин Тавилатул Куран болсун, же имам Замахшаринин башка китептерди айтып жүрөбүз да, риваятка, ошо риваят тафсирге имам Табари тафсир, Ибн Касирдин. Анан бирок кийин биз факультет бүткөндөн кийин окудук да ал тафсирлерди. Табари тафсирин окудук, имам Матуридин Тавилатул Куран окусак, мисалы дираят тафсир дегенде ичинде толтура риваят бар да. Риваят. Ал эми имам Табаринин мисалы риваят тафсири деп атабыз, ал жерде бирок дираяттар бар да. Биз буну ошентип неге мынчалык же бөлүп койгонбуз же? Эми мындай нерсе да. Риваят тафсири, дираят тафсирин деп бөлгөнүбүздүн себеби мындай. Риваят тафсирлеринде риваяттар көп колдонулат. Басымдуу бөлүгү риваяттар. Дираят тафсиринде басымдуулук дираят көп болот. Риваяттан көбүрөөк. Эмесе бардыгында эле риваят тафсиринде дираят баягы Табаринин мисалы өзүнүн жоромолу бар. Дираят тафсирлерине карасаңар, ошол эле риваяттан колдонушат, бирок ошол менен катар өзүнүн дираят. Эми бул жерде ушуну унутпашыбыз керек. Баягы тафсир, тевил деп бөлүп жүрбөйбүзбү? Мына ушул өзгөчөлүк ошол жерде көрүнөт. Тафсирде Матуриди эң сонун баягы аныктама берген да. Тафсир бул Азирети пайгамбардан бир аят жөнүндө. Азирети пайгамбардан сахабалардан келген сөздөр. Бул тафсир. Ошолор ошол аят жөнүндө бир тафсир чечмелери жоромолу бар болсо. Мындан башкасы аалымдардын көз карашы болушу мүмкүн. Анан ошолордун бир канча баягы кээ бир аяттарда, бардык аяттарда эмес, кээ бир аяттарда көптөгөн маанилер чыгат. Бир канча маани келишкен. Тиги аалым мындай деген, бул аалым мындай деген, тиги аалым мындай деген, анан баягы Матурди отургандан кийин ушулардын ичинен ушул маани туура болушу мүмкүн. Турасын Аллах билет, ошон үчүн ар бир өзүнүн жоромолунан кийин Валлаху а'лам деген Кудай билет. Турасын дегенде эң турасын Алла Таала өзү билет дегендей баягындай сөз коюп кетет. Мына ушун булардын бардыгы табил. Дираят тафсиринде бул өзгөчөлүктөрдү көп көрөбүз. Риваят менен дираятты мындай. Мисалы Ибн Касирдики ушундай карасаң, бардык мүмкүн болушунча риваят. Жоромолду тавилди көрбөшүң мүмкүн. Ибн Касирде мисалы. Бул өзгөчөлүктөр мындай. Эми мынандай. Бунун дираят тафсирлердин чыгып кетишинин бирден бир себеби эмне? Мисалы риваяттардын бардыгын эле биз сахих деп, туура деп айтышыбыз кыйын. Анткени ошол риваяттардын ичине дагы көптөгөн баягындай жалган риваяттар кошулуп кеткен. Пайгамбарыбыздын атына хадис чыгарып бергендер бар, токулган. Сахабалардын атына, азыркы пайгамбарыбыз эле эмес, сахабалардын атына ошондой баягы уйдурма риваяттар дейбиз, баягы сөздөр чыгылган, токулуп. Мына ушулардан качыш үчүн, мисалы, көп аалымдарыбыз, муфассирлер тафсир жазып атканда кээ бир нерселерди кабыл эткен эмес ошондой. Анткени анын Курандын текстине баягындай шайкеш келбеген. Айырге коюуга баягы вижданы деп коебузго, туура көргөн эмес аалымыбыз. Мына ошол жерлерди көбүнчө тавил кылган. Башка аалымдардын көз караштары. Эми бул деген баягы отуруп алды, демек мен деле бир аятты мындан кылып тавил кылсам боло берет деген нерсе эмес. Бунун үчүн сен Куран илимдерин эң жакшы билишиң керек. Хадис илимин эң жакшы билишиң керек. Келам илимин эң жакшы билишиң керек. Фыкых илимин эң жакшы билишиң керек. Аккам аяттар бар. Ошол учурда аалымдардын бул жөнүндө айтылган, аалымдардын көз карашы, Ханафи болсун, Малики болсун, Ханбали болсун, Шафи алымдарыбыз болсун, башка көптөгөн аалымдарыбыздын ногой дил, филологиялык тил илиминде
өзүн жогору аалымдарыбыз бар, Ферра болсун, Сибавейх болсун, Зеджаз болсун, мына ошол аалымдардын тилдик жагынан өзгөчөлүктөрүн эң жакшы билген. Мындайча айтканда, бир Куранды тафсир кылууга керектүү шарттар бар, ошол шарттарды толугу менен аткарган бир адам аалым болушуң керек, анан кийин сен тавил кыласың. Бул жөнөкөй эле отуруп алды, мен баягы мону тавил кылсам боло берет деген нерсе жок. Буну дагы көзгө алышыбыз керек. Демек, ошол тафсир жазып атканда, ошол эң биринчиден араб тилинен баштап сарф, нахв, балагатын, баян, бүт немелерден баштап кошумча илимдерди билгенден кийин анан ошону тафсир кылып жазат экенсиз. Эми мына араб тилин айтканыбызда, вахий келген учурда араб тили бул тарыхка чейин болбогон бир тарых, маданиятты жашаган эмес экен. Тилде ушунчалык укмуш бир араб тилинин өнүгүп турган туу чокусун жашап аткан мезгилде келген. Анда биз балагатты, мынагу араб тилин лугави болсун, баягы нахив, баягы сарфлар, бул илдер баарын жакшы билишибиз керек. Анан агай, ошол биз айттык го, сиз бүт риваяттар, тавил, тафсир, кошумча ойломол Кур'ан деп айттыңыз. Эми бул жаатта араб тилинде көптөгөн эмгектер бар, аалымдарыбыз жазып, эң биринчи Мукатил бин Сулаймандан баштап акыркы жылдарга чейин. Анан суроо бергим келип атат. Акыркы кылымдарда да жаңы илимдер кирдиби? Мисалы, ошол тафсирди түшүнүүдө убакыт 14 кылым убакыт өттү. Дагы жаңы ачылыштар, илимий болсун, башка нерселер болуп атат. Ооба, мисалы Куранды тафсирлөөдө жаңы тафсир эколдору пайда болду. Мектептери дейли. Ооба. Баягы илимий жол менен тафсир кылуу Куранды. Азыр мына учурда күнүбүздө тематикалык тафсир эколу чыгып атат. Баягы ар бир Курандагы ар бир теманы өз-өзүнчө темасына карап бөлүп, мисалы зекат боюнча бир тема иштеле турган болсо, фикх аккам аяттарын баардык зекат өткөн баардык аяттарды чыгарып туруп, кайсыл темаларда иштелген. Унун ар биринин тематикалык конуну тафсирлерде ичинде фикх бөлүмү бар, фикх аккам аяттары. Аккам аяттарынын ичинде дагы өз-өзүнчө темалар бар. Кайсы бөлүмдөр? Олардын ар биринин ошону иштеген жаңы бир Турцияда азыр жаңы баягы конуну тафсир деп коет, тематикалык тафсирдин илк басмасы чыкты. Мындайча айтканда, мына ушул бул эми баягы учурдун талабына ылайык бул чыккан бир тафсир экол да. Тематикалык тафсир. Адамдардын муктаждыгына байланыштуу. Мисалы, мындай нерсе. Келип сага бирөө суроо берсе, мен эми Табаринин тафсирин алып алып 20-чы томунан бир сөздү, 16-чы томунан бир сөздү деп издеп отургандан көрө, алып туруп эле тафсирдин ошол бөлүмүнөн эле карап туруп, мага берилген суроонун жообун табууга оңойчулуктуу болот. Ушул жагынан эң жакшы. Бирок эми бул тематикалык тафсирди жазып коюш оңой деген нерсе эмес. Бул өтө кыйынчылык. Эми бул жаңы жазыла баштаган бир тафсир, мындан кийин да көптөгөн тематикалык тафсирлердин жазылышын күтүлөт. Анан агай, бул жерде эми ошол илим алып жаткан, же болсо бул багытта ошол араб тилин билген, же ушул жактан студенттер үчүн ушундай үйрөнүлөт да, устаздар менен. Анан негизинен бардык эле учурда биздин атуулдарыбыз башка кесиптин ээси бар, үй бүлө бала чакасы бар дегендей башка багытта иштешет. Анан аларга эмнелерге алыш керек? Мисалы, жогоруда сөзүңүздүн башында котормосу дагы бар деди. Мисалы, Курандын котормолору бар, меал же болсо неме кылып. Анан азыркы учурда ошол тафсирлерди дагы, мисалы, түрк тилине которулуп баштады, орус тилине, бизде да кыргызчага да тафсирлердин өзү да которулуп баштады да. Мисалы, ошолорго дагы окуса жанакындай түшүнүү алабы деген суроо болот. Албетте. Эгер мисалы биздин тилибизге которулган тафсирлер болсо, Куран котормолорунун жанында ошол тафсирлерге карап дагы баягы аяттын маанисин туура түшүнүү үчүн карап ошолдон окуса да болот. Окушубуз керек. Окуса болот эмес, окушубуз керек, мүмкүн болсо издеп. Биз баягы мына көп жылдан бери динден узак калып кеттик, 70-жыл аралыгында. Баягы узак болгонушубуз үчүн, баягы өзүбүзгө жеңилдетүү үчүн көбүнчө качабыз. Мен айтат элем, жалпы эли журтуман Курандын котормолорун окуйлу. Аалымдарыбыз бар. Мына азыр баягы YouTube болсун, баягы телевидение болсун чыгышып, мына ошол жерде элдин суроолоруна жооп беришип атат. Ошол аалымдардан сурап, туурасын үйрөнсөк да болот. Ушундай жолдор бар. Азыр илгеркидей баягы кыйынчылык жок. Оңойчулук, отурган жериңен ал суроонун жообун да издей аласың. Мына ошого окшоп
Kur'an tafsirleri жазылып атат, андан окушубуз керек. Бир эле китеп менен эч качан баягы калбайды. Ошол китепке эле өзүбүздү таандык кылып, ал китептен чыкпай калбайлы. Башка китептер, тafsirlerди да окуйлу. Алар эмне деп атат? Башка алымдардын көз карашына окуйлу. Бир алымга суроо бербейли, бир канча алымга суроо берейли. Ал жөнүндө, аят жөнүндө кандай tafsir? Балким мен мындай деген нерсе эмес. Тигил алым аз билет да, бул алым көп билет эмес. Ал айтпай калган нерсесин балким башка бир алымдан үйрөнөт деген тыянак чыгарыш керек. Рахмат агай, анан мындай акыркы убактыбыз да келип калды. Акыркы суроолорумду берип алайын сизге. Анан эми биз айтат эмеспи, баягы пайгамбар ким ошо Куранды үйрөнсө, кыйналып үйрөнсө дагы көбүрөөк сообу бар. Жөн эле үйрөнсө бир сооп, кыйналып, кысталып, кыйынчылыкка учурса дагы сооп алат депчи. Анан маанисин түшүнбөсө деле ошол окуп үйрөнсө сооп алат дейт. Анан бизге дагы көбүнчө көп сурап калат. Сиз айтып атпайсыз, котормо, Курандын котормосу бар, же тафсирлердин котормосун окуса дагы ошол хадистеги келгендей соопко ээ болобу деген суроо берип келип атат. Көрүүчүлөр дагы ошондой суроону сураса керек. Мен өнүм албетте сообу тез. Алла Таалам буну көрүп турат. Ал аракет кылып атат, эмгектенип атат Куранды түшүнүү үчүн. Бул жумшаган баягы эмгек үчүн албетте Куранын Алла Тааланын ага сооп жазарын да шек жок. Анткени Куран-ы Керимде Алла Таала бул жөнүндө билесиңер айтып өтөт. Пайгамбарыбыздын ушунчалык кыйынчылыкка карабастан, бели бүгүлгөнүнө карабастан. Мына ошого карабастан ал милдетти орундатты. Биз пайгамбарыбыздын алдында биздин милдет, мен ойлойм, эч нерсеге деле эмес, чынын айтканда. Анан ошон үчүн эч баягы коркпостон, мен окуй албайм, мен биле албайм деп өзүбүздү качырбастан биз Куранга кирели. Эгер окуй ала турган дараметим бар болсо, Куран-ы Керимде арабчасынан окуй үйрөнөйүн. Анан баягы бир алым чыгып айтты, баягы кирилл алфавитинен жаттап окуса боло берет экен деген нерсеге такалбайлы. Эгер ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, дараметибиз бар болсо, Куранды арабчасынан окуй үйрөнгөн эң жакшы нерсе. Эртең бир күнү бир жерде бир аят окуп атканда сен кирилл алфавитине карап окусаң, кээ бир баягындай тамгалар бар, чыгара албай каласың. Эгер бир жерде алфавитти окуп атсаң, тигил жакта бир араб аны түшүнбөйт де, бул арабча окуп атабы же башка. Мына ошондой баягындадан качыш керек проблемалардан. Мүмкүн болсо, дарамети күчү жетсе, арабчасынан үйрөнгөн эң жакшы нерсе. Рахмат агай, ошол Рамазан айындабыз. Ошо Рамазанда дагы биз Куранды, биздин мусулмандардын адатыбыз бар, Куранды мустакап жакшы амалдардан Куранды ошо 30 күн бою, Куранды эми 30 пара, 30 жүз бар эмеспи, баарын аягына чейин окуп чыгуу, ар бир хатым кылуу деп. Анан биз ушул айга дагы мүмкүнчүлүк, шанс, бул айда дагы ошо сиз айткан нерселерге көңүл буруп, Куранды окуу насип кылсын. Сизге чоң рахмат. Аябай кызыктуу, пайдалуу болду. Убакыт бат эле өтүп кетти. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мен да жалпы журтубузга мына ушул Куранга, Куран менен жашаган бир коом болууну бизге насип кылсын. Куранды эли колубуздан түшүрбөйлү. Пайгамбарыбыз айткан экен: оң колумда Куран, сол колумда менин хадисимди ташыган менин жолуман ажырабаган болот дегендей. Эч качан Куран-ы Керимди колубуздан түшүрбөйлү, мүмкүн болсо окуганга аракет кылайлы. Албетте түшүнүү кыйынчылык туудурушу мүмкүн, түшүнгөнгө да аракет кылайлы. Биз Куран айында отурабыз. Куран айын Куранга ылайык жашап, орозобузду кармап өткөрөлү демекчимин. Сизге да чоң рахмат чакырганыңызга. Рахмат. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн ошол биз Куран окуу жана Куран окууну түшүнүү, окууда кайсыл методдорду колдонуу боюнча кызыктуу бир сухбат кылдык. Ооба, негизинен бизде көбүнчө айтып коет эмеспи, Куранды биз мурун ошентип келгенде, азыр андай эмес, мурунку заманда Куран китеп үйдүн үстүндө, шкафтардын үстүндө турат, бирок окулбайт деп ушундай сындар айтылат көбүнчө мусулмандарга деле, арабча билбегендергечи. Бирок азыркы учурда илим, билим өнүктү, ар кандай Курандын котормолору, керек болсо тафсирдин котормолору дагы өзүбүздүн эне тилибизге же башка биз билген тилдерге которулуп жатат. Ошолордон дагы пайдаланып, Курандын мазмуну, маңызы боюнча окуп үйрөнсөк жакшы. Жана ошондой эле бизде дагы бир мындай сын айтылып келет эле. Мисалы, Куранды көбүнчө ошол бейиттерде, мазарларда эле окуйбуз, же болсо бирөө өтүп кеткенде окуйбуз депчи. Жок.
ал жакта деле окуйбуз, бирок ошол менен бирге дагы өзүбүздүн түшүнүп, өзүбүздүн жашообузда дагы колдонуп окуш керек. Анан Куранды эң жакшысы ошол араб тилин билип, араб тилиндеги сарф, нахвы, балагат деген илим бар, филологиялык, ошол менен бирге хадис, тафсир. Анан Курандын ичинде дагы тафсир илими бар. Ошо тафсирдин ичинде дагы Куранды түшүнүүгө бир нече илимдер бар. Улумул Куран деп, ошо асбабун нузул, аксамул Куран, мухкам, муташабих болсун, же болбосо хакыйкат, мажаз болсун, же болбосо акыркы жылдары чыккан ошо иштимаий тафсир деп коет, же болбосо тематикалык тафсирлер бар. Ошолорду дагы окуп үйрөнсөк, ошо Курандын мазмунун, маңызын үйрөнөбүз, маңызын түшүнөбүз дегендей. Анан бул Рамазан айы, Куран айы, бул мүмкүнчүлүк биз дагы ошол Куранды жөн гана окуп койбостон, ар бирибиз ошол Куранды окуп, түшүнүп, анан жашообузга алып келип, өзүбүздүн Курандын баалуулуктары менен, Курандын ахлагы менен өзүбүзгө ахлактанып, кийинки урпактарга дагы бул мурасты өткөрүп берүү насип кылсын деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү аягына чыгабыз. Бүгүнкү алып барчылык кызматы Уланбек Калмырза уулу болдум. Эңки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.